Эң негизги балдар, туугандар, баарыңар түшүнүп койгула. Эл баарыңарга дагы бир ирет айтып коеюн. Чоң рахмат. Ушу силердин деген колдооңор менен мынакей биз ушунча өзүбүздү деген күчтүү сезип атабыз. Анткени силер барсыңар. Силер бар болгон үчүн биз деген эчтекеден коркпой кетип атабыз. Бирок бизге деген жардамга өзүңөр мен айткандай ар бир район шаарыңардан баатырларыңарды кошуп бергиле. Кошуп бергиле. Мынакей баары айтып атат. Шайлоону деген биз мажоритарный бир мандаттуу шайлоого өтүшүбүз керек. Бул боло турган нерсе, бул деген конституцияны биз өзгөрткөндөн кийин болот. Анын үчүн деген биз конституцияны өзгөртүшүбүз керек. Конституцияны өзгөртүш үчүн сөзсүз түрдө жогорку кеңеште ошону жасай турган саясий күч келиш керек. Ошондой максатты коюшубуз керек. Мунун баары болот. Ошон үчүн конституцияны биз өзгөртүшүбүз керек. Бул боло турган нерсе. Анан бирок бунун баардыгын биз мыйзам чегинде жасашыбыз керек. Конституцияны биздин бүт мыйзамдар боюнча депутаттар гана өзгөртө алат. Ошону түшүнүп койгула. Ошон үчүн жаңы таза балдарды тияка киргизишибиз керек, депутат кылышыбыз керек. Анан келерки мынакей жогорку кеңештин кыла турган иши аябай көп. Эң негизгиси бул конституциялык реформаны жасашыбыз керек. Биз Кыргызстандын башкаруу системасын түп тамыры менен кайрадан карап чыгышыбыз керек. Мунун баардыгын жасаш үчүн өтө шашып жасашыбыз керек эмес. Муну деген өтө кылдат мамиле менен жасашыбыз керек. Анткени мынакей 30 жылдын ичинде канча жолу конституцияны деген оңдоп атып, аягында жоготуп ийдик дагы, анан кайдан таап келгенибизди эч ким билбейт. Садыр Жапаров боюнча ойлоруңарды айтып койгулачы, сурап атабыз дейт. Эмне болсо чыгат дейт. Эми Садыр Жапаровду мынакей баарыңар билесиңер. Кайсы беренелер боюнча эмне болуп камалып отурганын. Өтө оор берене боюнча камала. Эми деген мынакей аны чыгаралы десек эмне кылышыбыз керек? Эгерде биз мынакей силердин ишениңер менен депутат болуп тияка барып калсак, бул маселени деген ошондой деңгээлде көтөрүп, ошонун баардыгын териштирип, олкусун эмне болгонун баардыгын биз деген анын ишин көргөн эмеспиз. Анын ишин реально бар туруп окуш керек, көрүш керек. Ошол иштин баарын жасаган канча, кайсы ката болгон, ката эмес болгонун аны кийин териштиребиз. Азыр ошон үчүн Садырды деген чоң саясатка аралаштырбашыбыз керек. Бул кийин жасала турган маселелердин баардыгы. Анан ушул маселени көтөрүп, жоопторду алганга дагы биз ошондой кудуреттүү болушубуз керек. Анан жөн эле кыйкыра бергенден пайда жок. Бизден кандай жардам керек, байкелер эмне кылалык айткылачы дейт. Эң негизги силер мынакей бизге колдоо көрсөтсөңөр, биз деген мынакей ачкан расмий счетторго акчаларды акырын-акырындан которо бергиле. Андан тышкары өзүңөр жашап аткан жерлериңерден, райондоруңардан бизге чоң казатка кошуп бере турган, өзүңөр атыңардан, райондун атынан келе турган, бизге кошула турган батырларды, кыздарды бергиле. Ошентип биз жаңы саясий күчтү деген жаратканга бүт иш аракеттерди жасашыбыз керек. Баары мыйзамдын чегинде болуш керек. Эч кандай баш аламандыкка, провокацияларга алдырбашыбыз керек. Түшүнүп атасыңарбы? Мыйзамдын чегинде баары болуш керек. Эки жолу революцияларды өткөрдүк, көрдүк го. Эң негизги каталарыбыз ошол убакытта деген эч бир бийлик ошол убакытта даяр болгон эмес. Анын ордуна келген дагы убактылуу өкмөт дагы башка бийликтин баардыгы ошого даяр эмес болгон. Талас Бегалиевди чоң казатка чакыргылачы дейт. Талас Бегалиевди чакырсак чакыралы, келсин. Сүйлөшөлү, көрөлү. Никого не отталкивает. Ооба, бар менен сүйлөшөбүз. Ачыкпыз биз. Эч кимден жашыра турган эчтекебиз жок. Президенттен жооп келдиби дейт. Президентке биз көчөлөк кат таштап келдик. Бүгүн деген ажообуз мынакей бүгүн 10-июнь. Мынакей ош окуяларынын 10 жылдыгы бүгүн болуп атат.
Ошон үчүн деген мынакей мамлекет башчыбыз ошол жакта деген ошол бүт маселелерди мынакей жасап атат. Камчыбек Ташиевке өзүңөр чалгыла, элдин суранычы, командаңарга тез кошкула дейт. Макул, чалалы. Эртеңден калбай чалабыз. Телефонун билсеңер берип койгочу, менде телефону жок. Так, бүтүн Иши кылса туугандар мынакей бүт биригүү жөнүндө ар кайсы маселелерди биз силерге деген ачык өзүңөрдүн сунушуңар менен баарын жасайлы. Мына силер деген ушул бизге деген сунуштарды берип атасыңар, биз ушунун баарын жасайбыз. Мадумаров менен бириткиле деген суроолор көп экен. Кандай болот? Мадумаровго барып сүйлөшөлү. Сүйлөшүп туруп аны менен бир жыйынтыкка келели. Суроолорубуз бар көп. Вы не отталкиваете. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндөн кийин аны ачык айтабыз. Бириге алабызбы, бириге албайбызбы Мадумаров менен. Камчыбек Кыдыршаевич менен деле так ошондой барып сүйлөшөбүз, көрөбүз бардыгын. Мынакей чубага жынды айтып атасыңар. Только телефондорун бизге бергилечи. Биз алар телефондорун билбейбиз, офистерин да билбейбиз каерде экенин. Ошого деген кичине маалымат берип бизге жардам берип койгулачы. Анан жок дегенде өзүңөр дагы аяка чалып айтып койгула, мынакей биз чоң азатка ушундай сунушту бердик. Жакын арада күткүлө деп. Макулбу? Анан биз чалганда, ой билбейбиз, уккан эмеспиз, сен кимсиң деп биз деген эметпесин да. Сыймык сүйлөшүнчү дейт эле. Эми мен азыр Байке конокко келип туруп, Байкеден эметкилечи, мен эртең деле чыгам. Чыгып турабыз Кудай буйрса. Анан только силерге бир өтүнүч, ар кайсы провокациялык суроолорду бербегиле. По существу сүйлөшүш керек да, биякта түшүп турабы. Анан жөн эле тигиандай мындай деген ушу кур сөздүн кереги жок. Бүт эле Адахан Кимсанбаевичке бириkkиле деген ким эле көп экен да. Эми бар болсо, мынакей силер сунуш киргизип атасыңар, биз деген ушул силердин барабыз, чалабыз. Хорошо, барабызчы. Адахан Кимсанбаевичке да барабыз. Алардын экономикалык стратегиясын баарын деген угалы, билели. Анан эң негизгиси анын да оюн көрөлүчү. Ал ошо мамлекеттеги уурулук менен коррупцияны кантип жоёюн деген суроону мен да мына берейин дагы анан ошого жообун угайынчы. Мага да аябай кызык болуп атат. Системаны кантип өзгөртө алат? Ошол системаны өзгөртө турган, ошонун баарын жасай турган жаңы кадрларды каяктан алып келет? Мына ошол маселе да. Жаңы таза балдарды каяктан бизде кантип бийликке аралаштыра алабыз? Адилетсиз бийлик. Могу Ташиев жөнүндө көп сөздөр да кошулгула дейчи. Темирсариев жакшы пикир айтты. Чоңгазаттан Темирсариев жакшы пикир айтты. Ой. Офисиңер каякта? Офисибиз мынакей Горький көчөсүнүн кесилишинде Новосибирский деген переулок бар. Новосибирский 27. Мекен ынтымагы менен бириге аласыңарбы дейт. Мекен ынтымагы менен эле сүйлөшүп көрөлү. Келсин да туруп. Келсин, сүйлөшөбүз. Москвада турбайбы? Кухня 9 качан чыгат дейт. Кухня 9 шашпай тургула. Мына Кухня 9-тин аркасы менен мынакей баарыбыз тергөөдө жүрбөйбүзбү? 8-дин аркасы менен. Ооба. Мынакей баарыбыз аяка кирип чыктык. Бизге баарыбызга деген купуя сырды деген тергөөнүн деген амалдары боюнча айтпайсыңар деп баарыбызда тил ката алды. Ошко качан келесиңер дейт. Ошко мынакей Оштогу эгерде силер бизди деген ошо жака тосуп алабыз, ушундай десеңер, өзүңөр уюштуп, өзүңөр күнүн айткыла, ошол маалга келип калгандай бололу биз. Урмат Барктабасов боюнча суроо кандай, эме оюңар кандай дейт, баары көп суроолор жүрөт. Бир 10 чакты суроо жүрөт. Эми Урмат Байкебиз менен деле бир чалышып пикир алмашалычы, көрөлүчү. Ага чейин алганбыз. Эч кандай карама-каршылыктарыбыз деле жок, бирок анча-мынча ар кандай эмелерибиз бар, суроолорубуз. Аны деле көрөбүз. Бүт эле Ташиев менен Мадумаровго кошулула деген сөздөр экен, бүт элечи. Көп эле. Эми аны деген мынакей ушул жуманын ичинде аракет кылалы. Мына эртең 4-5 күн суббота, воскресенье көрөбүз да иш кылса. Аракет кылалы. Эми баары Бишкекте болсо бат эле жолуга алабыз. Бирок бизге деген телефондор берип койгочу. Анын даректерин берип койсоңор жакшы болот. Биз билбейбиз, аны каерден издеп жүрбөгүлөк.
урматтуу достор, бүгүн Максат байке конокко келген. Эми бизде деген мындай телевидениябыз жок да. Ооба. Телевидение жок. Достор ушуну колдоп тургула. Биз чын жүрөктөн мына эл азыр абдан бир эмедебиз да, турабыз. Ахвалыбыз начар ахвалдабыз да. Начар экономика, бүт эле начар. Азыр могу тың балдар өзүбүзчө биргелик. Мына маякта бир 20-30 суроо Мадумаров менен жолуккула дейт, Ташиев менен жолуккула дейт. Элдерчи мисалчы жолугабыз. Достор, силерден мындай сураныч. Биз бир болсок, могу да мында кичине коспу, маякта, Инстаграмга. Биз достор бир болсок, баарды утабыз. Эгерде бир болбосок, баарыбыз көрүнгөн жерди сүйлөй берсек, көрүнгөн жерди казып отура берсек, эми болду. 30 жылдан бери көрбөдүкпү? Эмне болду, 30 жылдан бери көрүп атабыз. Эмне болду эми? Оңдойлу деп биз чын жүрөктөн айтып атабыз. Чын жүрөктөн, маяктанчы. Мен мисал ген прокурор болуп алайын, байкем же эсен болуп алайын, ой жок да, андай делечи. Андай депутат болуп алайын. Биз эч бирде олигархка барып жалдырабайбыз, достор, бизге акча бер деп. Эгерде эл силер колдосоңор, түртсөңөр, биз барабыз, ошол жактан трибунадан сүйлөйбүз. Эгерде эме болсо. Кереги жок, эме десеңер өзүңөр белгиле.